Биз бүгүн Түп районунун Кичи-Өрүктүү айылынын тургуну Рыскелди Сыдыковдун үйүнө келдик. Пенсия курагындагы жубайлар Рыскелди Сыдыков менен Айнура эжеке мындай жөнөкөй эле үйдө 2 бөлмөдө атайын гүл өстүрүүчү күнөскана кылып, мына ушундай тюльпан гүлдөрүнүн түрүн өстүрүшүп 3 жылдан бери каражат табышат. Түп районунун Кичи-Өрүктүү айылынын тургундары Рыскелди Сыдыков жубайы Айнура менен 20 жылга жакын Россияда жашап эмгектенип келишкен. Туулган айылына кайтып келген жубайлар алгач алма бак тигишип, анын түшүмүн сатуу менен алектенишсе, 3 жыл аралыгынан бери тюльпан гүлдөрүн өстүрүп, гүл өстүрүү менен каражат табууга ыкташууда. 7 март күнү базардан аялдардын майрамына карата гүл өстүрүп сатып аткандарды көрүп, анан ошол идея келип, келинчегим менен кеңешип, бала чакам менен, келиндер менен кеңешип, анан ушул гүлдөрдү 2-3 жылдан бери өстүрүп келебиз. Жаман эмес, мээнет кылса актайт экен. Бардык эмеге, регионго буйртмалар берип, буйртма менен жөнөтүп турабыз. Гүл сүйүүчүлөр 4-түнөн баштап 7-сине чейин Каракол шаарындагы сумдун маңдайында глобус жакта беребиз. Ош жерге келип, кайрылып ош жерден алсаңыздар болот. Жубайлар 3 жыл мурун тюльпан гүлүн өстүрүүнү 1000 түптөн башташкан. Быйыл болсо 5000 түпкө жеткирип сатыкка даярдашууда. Айнура эже, мына бул сиздин экинчи бөлмөңүз экен, экинчи гүл, ушул тюльпан гүлдөрү турган экинчи бөлмөңүз экен. Сиз жанагы жолдошуңуз айтып өткөндөн кийин, бизнес баштайлы дегенден кийин, бул тюльпан гүлдөрүнүн үрөнүн каяктан алдыңыз, анан бул тюльпандар кайсы айда отургузулду, канча айда ушундай өстү, кантип азыктандырдыңыз? Ошол жөнүндө сиздин эмгегиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Тюльпанды өстүрүү идеясы ушу жолдошум экөөбүздүкү ушундай өзүнчө семейный бир кеп эле материальный байлыкта эмес, ушундай бир өзүбүздүн эмгегибизди элге мындай тартуулайлы деп чечимибизди аракет кылып көрдүк. Тюльпан деген бул 8 марттын жаздын 8 марттын аялдарга карата болгон сүйүүнүн белгиси экен, ошонун символу экен. Анан бул гүлдү эми баладай кылып өстүрүп 4 ай өсүрүлөт экен. Октябрдын аягынан баштап мына ушу 8 мартка чейин өстүрүп, гүл ачып, мына өзүңөр көрүп атасыңар, розовый цвет, аябай нежный цвет, сары цвет бар, ак цвет бар. А бул биринчи комната, бул өсүп биякта даяр болгондон кийин тиги мустак комнатага чыгарабыз. Эл эмгегин жер жебейт деген макал бар эмеспи? Анысы кандай? Бул менин өзүбүздүн кенедей болсо дагы өзүбүздүн биздин аркабызда келаткан келин уулубуз бар, ошолор үйрөнүп, алар улантып кетет деген үмүттөбүз. Андан башка дагы мындай тааныгандардан келип, үйрөнүп, кандай кылабыз деп бизге эме кылса, биз жардамыбызды аябайбыз. Айтып эле келатабыз. Мына ящикке көлдүн эле өзүбүздүн эле топурагыбыз, сатып албайбыз. Речной песок деп коет экен. Ошол элеп эле отургузуп, анан суусун туура куйса эле Кудай ошо эмгегибизди өзүбүзгө кайра буйройт. Түп районунун Кичи-Өрүктүү айылынын тургуну Рыскелди Сыдыков жубайы менен бирге үйүнүн 2 бөлмөсүн күнөскана кылып, тюльпан гүлүн өстүргөн мээнети кайтып, алар жаз айлары менен бакчасына чоң бардык шарты бар күнөскана куруу аракетин көрүшүүдө. Гүл өстүргөн 3 жыл аралыгында алар бул жаатта окуулардан өтүшүп, бардык сырын үйрөнүшүп, тиешелүү шарттар түзүлгөн соң гүлдүн башка түрлөрүн да өстүрөбүз деп тилек кылышууда. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктар үчүн.